Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен органикалык заттардын классына кирген кычкылтектүү органикалык бирикмелердин класстарын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Силер өткөн сабакта алдегиттердин гомологиялык катары, алардын физикалык касиети, изомерлери, изомерлердин аталышы боюнча таанышкансыңар. Бүгүн мына ушул сабакты улантып, алдегиттердин химиялык касиети менен таанышасыңар. Андемесе бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы алдегиттердин химиялык касиети. Алдегиттердин химиялык касиетин окуп үйрөнүүдөн мурда алдегиттердин молекуласынын электрондук түзүлүшүн карап көрөлү. Алдегиттердин жалпы формуласы RCOH. Көмүртек, кычкылтек жана суутек атомдорунан турат. Бул атомдор бири-биринен электр терстүүлүгү менен айырмалангандыктан суутектин электрондору көмүртекти көздөй жылышат дагы. Көмүртекте электрондордун тыгыздыгы көбөйөт. Көмүртектин электрондору кычкылтектин электр терстүүлүгү жогору болгондуктан кычкылтек тарапты көздөй жылышкан болот дагы. Натыйжада көмүртектин атому оң заряддалып, кычкылтектин атому терс заряддалат. Мына ошондуктан алдегиттердин курамындагы көмүртектин атомунда оң заряддалган электрондордун тыгыздыгы көп болгондуктан кошулуу реакциясына оң заряддалган электрондордун жыштыгынын натыйжасында реакцияга кирет. Анда эмесе кошулуу реакциясы кандай схема менен жүрөт? Эгерде алдегиттерге HX деген зат кошулса, анда суутек оң заряддалат, ал эми X заты терс заряддалса, оң заряддалган суутектин атому терс заряддалган кычкылтектин атомуна кошулат, ал эми терс заряддалган X атому ал оң заряддалган көмүртектин атомуна кошулат дагы. Натыйжада карбоксил группасы бар, OH группасы бар органикалык зат пайда болот. Мына ушул схемага мисал катары гидрөлөө реакциясын карап көрөлү. Алдегиттердин гидрөлөө реакциясы. Эгерде метанальга суутектин бир молекуласын кошсо, суутектин бир молекуласында 2 атом суутектин атому бар. Анын биринчи атому кычкылтектин терс заряддалган атомуна кошулат, ал эми экинчи атому болсо оң заряддалган көмүртектин атомуна кошулат. Метанальдын молекуласын карасаңар, балдар, курамында 2 суутектин атому бар. Метанальда бир суутекти кошуп алса, анда суутектин саны 3 болот дагы, CH3 болот. Ал эми бир суутектин атому кычкылтек менен кошулса, гидроксил тобу пайда болот дагы, OH пайда болот дагы. Натыйжада метанол пайда болот. Бул зат спирттердин классына кирет. Ошондой эле гидрөлөө реакциясына этанальды алсак, этанальга суутекти кошсо, азыркыдай эле механизм менен реакция жүрөт. Реакция жүрүш үчүн никель катализатор же платина катализатор суутектин биринчи атому кычкылтекке кошулат, ал эми экинчи атому көмүртекке кошулат дагы. CH3, CH2, OH деген этанол пайда болот. Бул спирттердин классына кирет. Алдегиттердин дагы бир касиети кошпалуу реакциясына мисал катары карасак болот. Ал спирттер менен аракеттенишет. Спирттер менен аракеттенишкенде этанол менен аракеттенишин карап көрөлү. C2H5OH бул этил спирти кислоталык касиетке ээ болот. Диссоциацияланганда этилаттын терс ионуна жана суутектин оң ионуна диссоциацияланат. Этилаттын терс иону көмүртекке кошулат, ал эми суутектин оң иону кычкылтекке кошулат дагы. Натыйжада бул зат пайда болот. Ал эми кычкылтекке кошулган суутек гидроксил тобу пайда болот. Бул заттын аты 1-этокси-этанол-1 деп аталат. Бул жарым ацетал. Ал эми жарым ацеталдын курамындагы гидроксил тобу жарым ацеталдык гидроксил тобу деп аталат. Жарым ацеталдык гидроксил тобу абдан реакцияга кирүүгө жөндөмдүү. Эгерде реакцияга спирттен ашыкча алынса, анда толук реакция жүрөт. Ашыкча алынган спирт менен аракеттенишип, 1-этокси-этанол-1 спирттин дагы бир молекуласы менен кошулат дагы. Спирттин курамындагы суутектин оң иону гидроксил группасы менен аракеттенишип, суу пайда болот. Ал эми этилат иону көмүртекке кошулат дагы. Кислота катализатор пайда болот. Бул заттын аты 1,1-диэтоксиэтан деп аталат, ацетал.
демек этилат иону экөө болгондуктан ди деген мүчө уланат. 2 этилат иону деген биринчи көмүртекте жайланышкандыктан 1 деген номер коюлган. Жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат экен. Бул толук ацеталдык реакциянын теңдемеси. Алдегиттердин дагы бир химиялык реакцияга кирүүгө жөндөмдүү болгон дагы бир касиети бул кычкылдануу же болбосо кычкылдануу реакциясы болуп саналат. Кычкылдандыргычтар, күчтүү кычкылдандыргычтар дагы, начар кычкылдандыргычтар дагы алдегиттерге таасир этет. Кычкылданып, карбон кислотасына чейин кычкылданат. Күчтүү кычкылдандыргычтар калийдин дихроматы, калийдин перманганаты. Ал эми начар кычкылдандыргычтар күмүштүн оксиди жана жездин гидроксиди. Анда эмесе мына ушул алдегиттердин кычкылдануу реакциясынын теңдемесин жазып көрөлү. Күмүш күзгү реакциясы бул алдегиттерге мүнөздүү реакция болуп саналат. Же башкача айтканда, алдегиттерге сапаттык реакция. Алдегиттер күмүштүн бирваленттүү оксиди менен кошулуп, карбон кислотасына чейин кычкылданат. Кычкылдануу реакциясынын схемасы төмөнгүдөй. Алдегитте электрондор көмүртекти көздөй жылышып, көмүртек оң заряддалат, кычкылтек терс заряддалган. Күчтүү кычкылдандыргычтардан атом түрүндө кычкылтек бөлүнүп чыгат дагы оң заряддалган көмүртекке кошулат. Натыйжада RCOOH деген зат пайда болот. Бул зат карбон кислотасы. Демек, карбоксил группасы бар заттар карбон кислоталары деп айтканбыз. Демек, алдегиттер кычкылданган учурда карбон кислотасы пайда болот экен. Мына ушуга мисал катары күмүш күзгү реакциясынын теңдемесин жазып көрөлү. Күмүш күзгү реакциясында алдегиттер күмүштүн бирваленттүү оксиди менен аракеттенишет. Бирваленттүү оксидин анын туздарынан алабыз. Күмүштүн нитратына аммонийдин гидроксидин кошкондо күмүштүн бирваленттүү оксиди жана аммонийдин нитраты жана суу пайда болот. Теңдемени теңдеп коебуз. Пайда болгон күмүштүн оксидине алдегитти кошсо, анда күмүштүн оксидиндеги кычкылтек көмүртекке келип кошулат дагы OH группасы пайда болот этан кислотасы жогорку температуранын таасири астында. Анда эмесе мына ушул күмүш күзгү реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Алдегиттик группаны аныктоо үчүн биз глюкозаны алабыз, себеби глюкозанын молекуласында алдегиттик тобу бар. Глюкоза, күмүштүн нитраты жана аммонийдин гидроксиди алынган. Күмүштүн нитратын колбага куюп алабыз. Ага аммонийдин гидроксидинин эритмесин куябыз. Аммиактын суудагы эритмеси, аммонийдин гидроксиди. Бул эритмени аралаштырып, эритмеге глюкозаны куябыз. Глюкозаны коюп аралаштыргандан кийин аны суусу бар стаканда ысытабыз. Isıткан учурда колбанын бетинде күмүш каптала баштайт. Күмүштүн пайда болушу үчүн бир аз убакыт талап кылынат. Эгерде алдегиттик топ болсо, анда металл түрүндөгү күмүш колбанын бетине капталат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин колбанын бети күзгү сыяктуу болуп капталып калат. Мына ушул күмүш күзгү реакциясын балаты оюнчуктарын алууда, термостарды жасоодо кеңири колдонулат. Ошондой эле күзгүнү алууда дагы колдонулат экен. Мына балдар, алдегиттерге мүнөздүү болгон күмүш күзгү реакциясы боюнча тажрыйбаны көрдүңөр. Алдегиттерге мүнөздүү болгон бул экинчи реакция жездин гидроксиди менен аракеттениши. Жездин эквиваленттүү гидроксиди дагы алдегиттерге сапаттык реакция болуп саналат. Жездин эквиваленттүү гидроксидин алдегиттик топ жездин бирваленттүү оксидине чейин же болбосо металл түрүндөгү жезге чейин калыбына келтирет. Ал эми жездин эквиваленттүү гидроксидин алуу үчүн жездин туздарына шелочторду кошуу менен алабыз. Теңдемесин жазып көрөлү. Жездин эквиваленттүү гидроксиди менен алдегиттердин аракеттенишүүсү. Жездин сульфатына натрийдин гидроксидин кошкон учурда жездин эквиваленттүү гидроксиди бул көк түстөгү чөкмө алынат жана ошондой эле натрийдин сульфаты
пайда болот. Мына ушул алынган жездин эквиваленттүү гидроксидин этанолго же формалинге кошсок, формалинде бул бир көмүртектин атому бар зат, альдегид. Формалинге кошсо да болот, этанолго кошсок, анда жездин гидроксидин курамындагы кычкылтек көмүртекке кошулат дагы, натыйжада этан кислотасы алынат, карбон кислотасы, жана жездин бирваленттүү оксиди чөкмө түрүндө чөгөт. Бул жездин бирваленттүү оксидинин өңү кызыл кирпичтин өңүнө окшош зат пайда болот. Анда эмесе мына ушул реакция боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Жездин сульфаты, натрийдин гидроксиди жана формалин берилген. Формалиндин курамындагы альдегиддик топту аныктоо үчүн жаңы даярдалган жездин гидроксидин алабыз. Ал үчүн биринчи пробиркага натрийдин гидроксидин куюп алабыз. Натрийдин гидроксиди түссүз эритме, ага жездин сульфатын тамчылатабыз. Бул учурда көк түстөгү чөкмө пайда болот. Бул жездин эквиваленттүү гидроксиди. Жездин эквиваленттүү гидроксиди эгерде альдегиддин курамында альдегиддик топ болсо, жездин бирваленттүү оксидине чейин кычкылдандырат. Жездин эквиваленттүү гидроксиди бар пробиркага формалинди куябыз. Демек, эгерде альдегиддик топ бар болсо, анда жездин эквиваленттүү гидроксидин металл түрүндөгү жезге чейин же жездин бирваленттүү оксидине чейин кычкылдандырат. Ал үчүн эритмени ысытабыз. Isıтканда бир аз убакыт өткөндөн кийин көк түстөгү чөкмөнүн өңү өзгөрө баштайт. Мына байкасаңар, көк түстө жоголуп, кызыл түскө келип атат. Демек, кызыл кирпичтин өңүндөй болгон. Эгерде пробирканын бетин жакшылап байкасаңар, пробирканын бетинде металл түрүндөгү жез бөлүнүп чыгат. Демек, формалиндин курамындагы альдегиддик топту жездин эквиваленттүү гидроксиди менен дагы аныктоого болот экен. Мына балдар, альдегидтерге мүнөздүү болгон кычкылдануу реакцияларынын экөөнү тең көрдүңөр. Биринчиси күмүш күзгү реакциясы, экинчиси жездин эквиваленттүү гидроксиди. Демек, бул кычкылдандыргычтар альдегидтерди кислоталарга чейин кычкылдандырат экен. Альдегидтерге мүнөздүү болгон дагы бир реакциянын түрү бул полимерлешүү реакциясы. Полимерлешүү реакциясын биз силер менен чексиз углеводороттор деген темада өткөнбүз. Полимер деген поли деген көп дегенди түшүндүрөт, мерос деген бөлүкчө. Демек, мономерлер биригип полимерлерди пайда кылат экен. Альдегидтердин полимерлешүү реакциясы эки түрдө өтөт. Биринчиси түз сызыктуу полимерлешүү, экинчиси циклдуу полимерлешүү. Анда түз сызыктуу полимерлешүүнүн теңдемесин жазып көрөлү. Метанолдун N молекуласы алынат, HCOH. N бул полимерлешүү даражасы. Бул жерде полимерлешүү даражасы 8ден 100гө чейин. Демек, молекулалардын саны 8ден 100гө чейин болуш керек экен. Анда сууну бууландыруу менен полимерлешүү реакциясы жүрөт. Бир аз убакыт коюп койгондо альдегиддин молекуласындагы кош байланыш үзүлүп, кошумча байланыш пайда болгон бөлүкчө пайда болот. Бул затты параформальдегид деп атайбыз, же башкача параформ деп дагы аталат. Же болбосо бул параформдун формуласын CH2O N жолу деп жазсак болот экен. Эгерде молекулалардын саны 100дөн көбөйсө, 1000ге чейин болсо, же полимерлешүү даражасы 1000ге барабар болсо, анда катализатор темирдин пентакарбонили феррум CO 5 жолу катализатор катары таасир этет. Анда пайда болот экен полиформальдегид пайда болот. Полиформальдегидди биз кашаага алып N деп жазабыз. Демек, пайда болгон зат полиформальдегид деп аталат экен. Полимерлешүү реакциясынын экинчи түрү бул циклдуу полимерлешүү. Циклдуу полимерлешүү, эгерде метанолдун 3 молекуласын алсак, анда 3 молекула кошулат. Бул тримерлешүү деп да аталат. Тримерлешүү эсиңерде бар болсо, ацетилен деген теманы өткөндө, ацетилендин 3 молекуласынан 1 молекула бензол пайда болгон реакция бул тримерлешүү деп айтканбыз. Башкача айтканда 3 молекуланын кошулушу. Мына ушундай метанолдун 3 молекуласы кошулган учурда
температура жана реакция кычкыл чөйрөдө жүрөт. Метанолдун курамында 2 суутек жана 1 кычкылтек бар. Карасаңар, ошону кыскача жазабыз, CH2O деп жазып алабыз. Бул 1 молекуласы. Ал эми CH2O экинчи молекула, үчүнчү молекуласы CH2O. Демек, туюк системаны түзөт дагы циклдуу полимерлешүү пайда болот. Бул заттын аты триоксин же триоксиметилен деп дагы аталат. Бул циклдуу полимерлешүүгө метанолдун 4 молекуласын алып жазсаңар, анда тетраоксин пайда болот. Мына ушул тетраоксиндин пайда болушун силер дептериңерге өз алдыңарча жазып койсоңор. Алдегиттерге мүнөздүү болгон дагы бир реакция поликонденсация реакциясы. Поликонденсация реакциясы бул бири-биринен айырмаланган мономерлердин биргелешкенинен жогорку молекулалуу заттарды пайда кылып, төмөнкү молекулалуу заттарды бөлүп чыгарышын айтабыз. Бул төмөнкү молекулалуу заттар аммиак, ошондой эле хлордуу суутек жана суу бөлүнүп чыгат. Мына ушундай реакцияларды поликонденсация реакциясы деп атайбыз. Поликонденсация реакциясы полимерлешүү реакциясынан сууну бөлүп чыгаруу менен айырмаланат. Поликонденсация реакциясына мисал катары фенол менен формалиндин аракеттенишүү реакциясын карап көрөлү. Эгерде фенолдун N молекуласын алсак, анда N молекула формалинди кошуп жазабыз. Бул учурда реакция кычкыл же шылыштуу чөйрөдө жүрөт дагы. Натыйжада фенолдун курамындагы суутек менен кычкылтек кошулат жана N молекула суу бөлүнүп чыгат. Пайда болгон зат фенол формальдегид чайыры деп аталат. Бул түздөн түз эле фенол формальдегид чайыры пайда болбойт. Эң биринчи метанол менен фенол молекулалары кошулуп, андан кийин фенол формальдегиддин бир нече молекулалары кошулуп, фенол формальдегид чайыры пайда болот. Орто гидроксиметилфенолдун 2 молекуласы кошулганда, анда суу бөлүнүп чыгат, суу конденсацияланат. Ошондуктан бул реакция поликонденсация деп аталат. N молекула суу бөлүнүп чыгат дагы, пайда болот фенол формальдегид чайыры. Фенол формальдегид чайыры бул курулуш иштеринде абдан кеңири колдонулган материал болуп саналат. Демек, N молекула суу бөлүнүп чыгат. Алдегиттер абдан көп жол менен алынат. Биринчилик спирттерди кычкылдандыруу жолу менен алынат. Спирттерди кычкылдандырган учурда температура 300 градус, катализатор жез, бул учурда метанол пайда болот жана суу бөлүнүп чыгат. Ошондой эле кычкылдандыргычтар таасир эткенде дагы, спирттер кычкылданган учурда дагы алдегиттер пайда болот. Этанол кычкылданганда этанол пайда болот экен. Демек, алдегиттердин мындан башка дагы алынуу жолдору абдан көп. Аларды силер өз алдыңарча карап дептериңерге жазып койсоңор болот. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер алдегиттердин химиялык касиети боюнча маалымат алдыңар. Кошулуу реакциясы, кычкылдануу реакциясы, полимерлешүү реакциясы, поликонденсация реакциясы боюнча маалымат алдыңар. Мына ушул алган маалыматтарыңар боюнча бир нече суроого жооп бергенге аракет кылсаңар. Формальдегид реакцияга кирбейт. Берилген заттардын кайсынысы менен реакцияга кирбейт? А. Күмүштүн бирваленттүү оксидинин аммиактагы эритмеси. Б. Кычкылтек. В. Суутек. Г. Жөнөкөй эфир. Демек, биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Кайсы зат менен реакцияга кирбейт? Бул боюнча азыр эле маалымат алдыңар. Демек, туура жооп Г. Демек, жөнөкөй эфир менен реакцияга кирбейт экен. Андан кийинки суроо: этерификация реакциясы кайсы эки затка мүнөздүү? Демек, ацетон жана этил спирти реакцияга киргенде реакция этерификация реакциясы боло алабы? Экинчи, ацетилен жана пропион кислотасы. Үчүнчү, глицерин жана уксус кислотасы. Төртүнчү, этилен гликол жана толуол. Демек, туура жооп глицерин жана уксус кислотасы. Демек, спирттердин кислоталар менен аракеттенишүү реакциясы бул этерификация реакциясы деп айтканбыз. Мына бүгүнкү сабакта алдегиттердин химиялык касиети менен тааныштыңар. Кошуп алуу реакциясы, мында гидрөлөө жана спирттер менен кошулуу реакциясын көрдүңөр. Кычкылдануу реакциясы,
ошондой эле полимерлешүү реакциясы. Полимерлешүү реакциясынын эки түрү түз сызыктуу жана циклдуу полимерлешүү реакциясы менен тааныштыңар. Жана ошондой эле поликонденсация реакциясы жана алдегидтердин алынышы менен тааныштыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.